урматтуу конок. Кочкор районунда жаштар борбору ачылды. Бул жаштарды социалдык, экономикалык жана коомдук турмушка кеңири тартуу максатында курулган. Өлкө боюнча 10 жаштар борборун курууга Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын негизинде Япония өкмөтү $305 000 бөлгөн. Кочкор райондук жаштар борборуна $36 000 жумшалган. The government of Japan has provided $6.4 million to Япония өкмөтү Борбор Азиялык 4 өлкөгө жергиликтүү жамааттардын туруктуулугу жана зомбулуктуу идеологиялар менен тажрыйбалардын тарашына каршы чараларга $6.4 миллион акш долларын, анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасы аркылуу Кыргыз Республикасында $1.3 миллион акш долларын жумшады. Бул борбордун ачылышы жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга, коомдун жашоосуна жигердүү катышуусуна терек болоруна үмүт артам. Япониянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сигеки Маэданын атынан элчиликтин өкүлү Минари Шимидзу айым төмөнкүлөрдү билдирди. Борбор Азиядагы зомбулуктуу экстремизмдин алдын алуу боюнча жергиликтүү жарандардын туруктуулугун камсыздайт. Ошондой эле аймактык кызматташтыкты бекемдейт. Япония өкмөтү тарабынан каржыланган долбоор мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана жаштар борборлорун ачуу, жумуш орундарын түзүү, өнүгүү боюнча биргелешкен пландарын ишке ашыруу сыяктуу социалдык жана экономикалык жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүү аркылуу жаштардын жергиликтүү коомдун өнүгүүсүнө катышуусуна багытталган. Бул жаштарга өзүн өзү көрсөтүүсүнө жана өз айылынын туруктуу өнүгүшүнө катышуусуна мүмкүнчүлүк берет. An opening ceremony of the youth center in Koshkor. Жаштар борбору 3 бөлмөдөн турат. Бири атайын жыйын өткөрүү залы. Ал эми экинчиси иш бөлмө. Бул жерде компьютерлер коюлган. Алар интернетке туташтырылып, калктын керектүү муктаждыктарына кызмат көрсөтөт. Эмеректер жана жылытуу системасы бардык талаптарга жооп берет. Жакшы иш-чара болуп, ушу өзүм жаштар уюму өзүнүн эмгектери менен өзлөрү жүгүрүп жүрүп, донор таап, ушундай жакшы имарат курулуп, ошонун ачылышы болуп, ошого келип катышып атабыз. Эмне дейбиз эми биринчиден ушул Прондо жана Япон мамлекетинин өкүлчүлүгүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Урмат Акимканов борбордун курулганына абдан кубанычта. Анткени жаштар менен жыйын өткөрүүдө бир топ түйшүктөр жаралчу. Кээде акимдин иш бөлмөсүндө болсо, кийинки күнү мектептин бир бөлмөсүн бошотуп турууга туура келчү. Эми мынтип тилектери орундалып, жаңы имараттуу болуп отурушат. Мындан тарта алар ушул борбордо иш алып барышат. Эми биринчиден аябай кубанып отурабыз. Бул деген биз бул борбордун ачылышына көптөгөн жылдар күттүк десек болот да. Себеби 3-4 жыл мурун баштап эле ушул иште жүрөбүз, борбор ачабыз деп. Себеби эми жаштардын борбору бул азыр жаштардын потенциалын биринчиден көтөрүүгө чоң салым кошот деп ишенем. Андан тышкары жаштарды бул бакы айыл жергесинде жаштардын дагы бул бизнеске болгон, саясатка болгон, коомчулукка болгон бир кайдыгерлик мамилелерден алыстатып, ушул жерден бир жакшы ойлорду, жакшы бир окуу иштерин дагы үйрөнүп, элине жерине кызмат кылат деп ушул жерден ушундай нерселерди күтөбүз да. Белгилей кетсек, Япониянын каржысы менен 10 борбор курулган. Буга чейин алардын бири Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында салынса, бул ирет Кочкор районунун Теңдек айылында ачылды. Мерим Азимжанова, Айсалкын Нурмат кызы, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Нарын облусу.